Креатив талим билим берүү комплексинин 10 класстарынын арасында креативди долбоор аталышындагы илимий долбоорлор сынагы өткөрүлдү. Сынакка катышкан окуучулар жалпысынан 9 долбоорду алып чыгып жакташты. Анда заманбап, жаңычыл багыттагы сунуштар, жаратман идеялар камтылган. Жаш окумуштууларыбызды, жаш изилдөөчүлөрүбүздү кол чабуулар менен, дүркүрөгөн кол чабуулар менен тосолот. Окуучулардын биринчи тобу табигый ресурстарды колдонуу менен электр жарыгын бөлүп чыгаруучу генераторлордун түрлөрүн өз колдору менен жасашса, кийинки топ курулуш, архитектуралык жаңы көз караштагы идеялар менен бөлүшүштү. Үчүнчү топ таштандыларды кайра иштетүүчү жана жер семирткичтерди, органикалык заттар менен компост жасоонун ыкмаларын практика жүзүндө ишке ашырышты. Төртүнчү топ кыргыз элинин улуу тарыхын жайылтуу, кызыктуу контенттер менен жаш мундун өкүлдөрүн тарыхыбызды таанууга кызыктыруунун жолдорун сунушташты. Бешинчи топ креатив талим билим берүү комплексинин кыргыз тилдүү Telegram чат-ботун ойлоп табып, ага комплекс тууралуу кеңири маалымат, китептер галереясынын тиркемеси, көп берилүүчү суроолорго тез жоопторду камтышкан. Алтынчы топ муундар аралык мамиле, улууларга урмат, кичүүлөргө ызат көрсөтүү, муундар аралык мамилелерди чындоо жолдорун тартуулашты. Жетинчи топ гидропоника тармагындагы долбоорду сунуштап, өсүмдүктөрдү тез өстүрүү, бай түшүм алуунун сырларын ачып, багбанчылыктын заманбап ыкмалары менен бөлүшүштү. 8-нчи топ жасалма интеллект, анын артыкчылыктарын колдонуу менен кыргыз тилин өнүктүрүүгө багытталган интернет контентин түзүү, жасалма интеллекттин жардамы менен өздөрү даярдаган кыргыз тилиндеги мультфильмин көрсөтүштү. 9-нчу топ туризм долбоорун алып чыгып, өлкөбүздүн туризм тармагын өнүктүрүүгө багытталган сунуштар, өз күчү менен жасалган санарип тиркемелери камтылган сайтты жакташты. Анда саякаттоону пландоодон баштап, убакытты туура колдонуу, каражатты үнөмдөө сыяктуу идеялар киргизилген. Сынактын жыйынтыгы менен мыкты командалар аныкталып, топторго сертификаттар жана белектер тапшырылды.